Салам достор, салам Байбол YouTube каналының катталуучулары. Бүгүн биздин студияда, биздин каналда маектешүү үчүн абдан бир кызыктуу мейман келип отурат. Бул киши тууралуу баардыгыңыздар билесиздер, уккансыздар, көргөнсүздөр. Бөтөнчө акыркы бир жылда ушул социалдык тармактарда, ошол YouTube'да, Facebook'та, WhatsApp жана башкасына баардык тармагында өтө жигердүү бир иш аракеттерди көргөзүп келе жатат. Албетте айтайын деген сөз бул бакбанчылык темасында. Анда эмесе коногубуз менен тааныштырсак. Салам алейкум. Кош келиңиз биздин студияга. Алгач амандашып алалы. Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Кандай жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктар бизде көп. Азыр бир четтен айтып беребиз. Өзүңөр кандайсыңар? Биз буюрса жакшы. Абдулла Ташевич эми алгач соолугубуздан баштай берсек, ушул социалдык тармактарда долбоор деп койсок болобу, бактабат деп, баягы үндөп, WhatsApp'та айтып, Facebook'тан баардыгына элге жеткирип, ушинтип келе атасыз. Ушул бактабат жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум, үзүп көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, багбандар деп учурашабыз биз. Бул бактабат долбоору бул мына мен Тажикстанга командировкага барып, анан кийин ошол Арка деген айылда жашап калып, Арка деген айылды бардык эле таанып калдык Кыргызстан боюнча. Ошол жерде жанагы акыркы ошол Тажикстандын бизге агрессия кылган айылы, ошол Максат айылына бир 20 километрдей жайгашкан Арка деген эң акыркы айылыбыз бар. Ал айылда ошол Арка 1, Арка 2, анан жаштык, достук, анан кийин 60 жылдык деген айылдар бар. Бөлүнүп турат, бир 5 айыл бар ошол жерде. Арка айылына жакын жайганышкан 60 жылдыкта мен ошол жерде 1,5 жыл иштегенмин. Анан ошол адам баласы ошол өзү кызыккан ошол тармак болгондон кийин мен ошол тажиктердин эмне оокат кылат экен булар деп мен ушуга кызыктым да. Булар эмне менен ушунча шаарды кармап турат экен? Булардын источник заработка тапкан кирежеси каяктан экен деп кызыгуу болду. Анан кийин ошол Худжент деген шаар бар, чоң, биздин Оштой чоң шаар. Мына ошол жерде кыдырып жүрүп, мына ошол Худжент шаарынын жакынкы райондору, айылдары баардыгы эле бакбанчылык менен оокат кылат экен. Жүзүм, анар, хурма, анжир бар жок бар экен. Эмне ушу жүрөгүң кааласа, ошонун баардыгын отургузушат экен. Анан кийин багбанчылыкка ушунчалык маани беришет экен. Ал жерде эгерде өзүңдүн багың болбосо, сен олигарх болсоң дагы, мисалы үчүн мындай анчалык кызыгуу жаратпайт экенсиң да. Канча бай болсоң дагы. Багбанчылыктын таасири, Багбанчылык, мисалы үчүн прокурордун өзүнүн багы бар экен. Анан главврачтын дагы өзүнүн багы, пожарный службада начальник болсо, анын өзүнүн багы бар экен. Заправщик болсо, анын өзүнүн багы бар экен. Багы жок адам жок экен да. Бардыгында жок дегенде эле бир 10 сотике баг отургузуп алып, мына ошол жерде жумуштан кийин, жумушка чейин чыгып эле иштей беришет экен да. Эртемен кечке эле ушу карасаң эле астында чөбүн жулуп аткан, же болбосо баягыны болсо актап аткан жазга мал, же кыркып аткан, ошентип ошол жерде 1,5 жыл жүргөндө мага ушунчалык ушун таасир берди да. Демек бизде жер көп, суу бар, элибиз иштемчил. Демек биз багбанчылык менен биздин экономикабызга бир олуттуу салым курсак болот экен деген ошол жүрөгүмө бир ошол идея келди. Анан ошол идеяны аркалап 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ошо 21. Мына ошо 6 жылдан бери ушул жалаң эле ушул эртең менен тургандан баштап эле ушул бак боюнча ушул маалыматты өзүм окуймун. Анан билгеними элге таратамын. Ушун менен эле алек болуп келе жатабыз. Анан
Буну биринчи айтканда уялат элек. Анча мынча ушул достордун арасында эле айтып, анан туугандарга айтып, мындай чыга албай эме болбой. Анан ушул Facebookка мен ушул бир иним бар, Аскат Алиев деп. Ошол Москвада ошол азыр биздин ички башкармачылыктын ошол эмеси бир өкүлү болуп иштеп жүрөт. Ошол жигит айтып калды, Абдулла эке, сиз одноклассник деле жүрө бересизби? Макта Facebook'та деген серьезный аудитория бар. Деп анан кийин ошол мени 2018-жылы анан Facebook'ка каттады. Ага чейин одноклассникте эртемен кечке эле одноклассникте пост жазып, сүрөт чыгарып жүрдүк. Анан кийин Facebook'ка киргенден кийин анан кийин кызыктын баары ошол жерде башталды. Ал жерде одноклассникте жазасын бир эле чыгарган ошол постуңа ошол 2-3 эле киши кызыгып бир аудитория башка дейм. Аудитория башка экен. Ал жакта жаштар отурат экен да. Анан кийин эле ошол Facebook'ка кирип эле биринчи посту ошол келгиле достор баг отургузалы деп киргиздик эле. Анан кийин эле элдин баары эле кол көтөрүп эле ушунда жакшы экен. Анан ушул элдин суроо талабы башталды. Анан менен мага суроо берип башташты, алманы качан отургузат? Анан алманы жазда отургузат. Анан кийин күздө дагы отургузса болот го деп дагы бирөө чыкты. Аны окудум. Анан кийин бирөө айтып калды, алманын деген азыркы биздин отургузуп аткан сортторубуз. Анда мен жалаң эле өзүбүздүн алмаларды мактап, мына биздин чок көзөл деген алма бар, бойка бар, анан кийин превосход бар, крипсон деген алмабыз бар десем, анан бирөө чыкты. Абдулла Ташиевич азыр дүйнө жүзү башка алмаларды жеп атат, базар өзгөргөн деди. Анан эл өзү эле үйрөтүп койду да мага. Суроо берет, мен изденем ошону таап, анан ага жооп берип атып, анан ушинтип ушул 2018-ден баштап Facebook'та жалаң эле ушул багбанчылык боюнча келейтабыз. Анан отуруп дагы бир акыл чыкты бирөөдөн. Абдулла, сен отурган ошол Facebook'та отурган аудитория көбүнчө эле шаарда жашашат. Булардын жерлери деле жок. Сен бул ошол идеяны жайылтыш үчүн региондорго чыкпайсыңбы деп калды. 2018 анан Ош облусту айланып чыктык. Райондорду айланып, кадимкидей барып, айылдарды айланып айтып чыктык. Айтып чыккандан анан кийин ол бизге деген аздык кылды да. Бир эле облус не болуп калды. Анан кийин 2019-жылы анан кийин белди бышык байлап туруп, анан кийин бүткүл республиканы айланабыз деп чыктык. Анан кийин 2019-дан бардык республиканы айланып чыктык. Тават жүрө баштады. Бак тават деп атын коюп алып, эмне кылабыз дегенден анан бирөөсү айтты, бак семинар деп койбойсуңбу деди. Анан кийин бак семинар. Дагы бирөөсү айтты, багбанчылыкты жайылтуу миссиясы дебейсиң деп ат коюп, анан бирөөсүнөн чыкты. Бул деген бакты сен чакырып аткан неме, дават деген чакырып, бак деген бак. Бак дават эле деп койсуң деп бирөө. Анан кийин бак дават деп ат коюп алып, эң биринчи барган жерибизде ошол биз эмеге бардык, Аркага бардык. Эң биринчи. Аркага барып ошол жерде биринчи дават кылган ошо Карим деген ошол жерде айыл башчы болуп иштеген, мурда иштеген киши бар экен, азыр айыл башчы жокпу билбейм. Мына ошол киши анан бизге мотивация берди да. Мына өзүнүн кылган иши менен көрсөттү. Өзүбүз көзүбүз менен көрдүк да, 50 гектар жерди айдатып, ошонун 30 гектар жерин бак кылып коюптур. Анан түшүмгө кирип калыптыр бактары. Көрсөм эме көзүм сүйүнөт да. Как раз биз Абрезка малында бардык. Бактарды кыйып аткан барды. Ошол жерлерди тарттык, анан ошол арка айылында өткөрүп, стартты алып алыптыр, анан кийин келип Кулунду айылында өткөрдүк. Анан туура эле келип Испанада өткөзүп туруп, анан Баткен, Кадамжай кылып, бардык республиканы анан кыдырып чыктык. Кыдырып чыгып, анан бир нерсени түшүндүм да. Бир эле ошол Баткен эмес, бардык биздин жерлерибиз бош экен. Абсолютно бош жада. Анан эң баягы жаман таасир берген жери, мына Өзбекстанга киресиң, киргениңен баштап эле жап-жашыл да бар жок. Тажикстан да ошондой. Турция да ошондой да, ошондой. А бизге эле биздин границадан өткөндөн кийин эле карасаң, как будто бир 2-3 күн мурун улуу ата мекендик согуш болгон, 1 жыл мурун. Анан кийин бардык бактар кыйылып кеткендей таасир калтырат да. Бул деген мына эмеде биздин туристтер келгенде, туристтер айтат экен да, кыргыздар мына
бир неме отургузбайсыңарбы? Мына жер деп шилекей агып биздин ушул жерлерди көрүп ушунчалык баягындай бак кылгысы келип кетет экен да, калып эле ушул жерде. Ушул жерге бак кылып калсам деп калып кетет да. Ошого мен бизде бирок ошол жерде бош жаткан жерде азыр айыл өкмөттөнбү же бир эмеденби баягындай акимденби барып сурап барсаң ээси чыгат. Ээси деген ким десең эле баягы илгерки эле мен атын атабай эле коеюн, баягы Кыргызстанды кемирип жеген ошол акмактар бар жок жерди ээлеп алган да. Барсаң арендага алып койгон, же айдабайт. Же айдабайт, же эч нерсе кылбайт турат. Ошон үчүн мына ушул бийлик төбөлдөрүнөн мен ушуну суранат элем, кайрадан ошол жерлерге аукцион өткөрүш керек да. Аукцион өткөрүп, ону постоянно эле 20 жылдан бери, 30 жылдан бери бир эле киши арендага алып койт экен, ошол жерге бир атын аркандап коет. Жатат. Айылдын четинде 30 гектар жер бар, бир бай ээлеп алган да. Ошону карасаң эле постоянно ошонун фамилиясы Эгембердиев болуп келе берет. Эгембердиев, 30 жылдан бери Эгембердиев болуп келе жатат. Бирок ал жерге эгерде мисалы үчүн мага бере турган болсо, ал жерде 30 гектар жерди мага берсе, мен шарттуу суу чыгарып, капельный тамчылатып сугаруу системасы менен 30 гектар жерге бак кыла турган болсом, ар бир гектарынан эң дегенде болбоду дегенде 50 тоннадан түшүм алса, 1,5 миң тонна түшүм алабыз дагы. Мына ошол түшүмдү тергени киши керек, ошол түшүмдү сугарганы киши керек, ошол түшүмдү короганы киши керек. Ошол жерде чоң бир бак болуп калса, мына өзүбүздүн суроо талап. Азыр мисалы үчүн айтканда бардыгы эле айтат, Абдулла Ташиевич Кыргызстандын бардыгын бак кылып алса, анан биз өзүбүз каерге дан отургузабыз, каерге биз дан менен өзүбүздү даже 2% камсыз кыла албайбыз. Бардык дан 98% Казакстандан келип атат. И так эле алып сатып алып жеп атабыз. Анан көрөктө биз өзүбүздүн жерге мына сонун бактарды отургуза турган болсок, мисалы үчүн бир гектар мисалы үчүн будай айдасак, шарттуу айтып коелу, $1000 киреше боло турган болсо, эгерде биз ошол жерге biz bağ oturguza turganımızda oşol жерден $10.000 киреше алабыз. $10.000 алып biz oşol 1 гектар будай эмес, 10 гектардын будайын сатып алсак болот да. Дүйнө жүзүндө будай аябай көп сатылат, доставкасы менен алып келип берет. Мен ошол жаңы ошол суроону берейин деп аткам да. Бизде эми багбанчылык эмес, өнүгүүнүн башка дагы тармактары бар да. Ошол жактарында сиз мындай баамдап көрдүңүз депчи. Азыркы айткандай дан эгүүнүн аркы боюнча чындыгында ошондой боло турган болсо, бак бир тармак менен. Ооба, бир тармак менен өнүгөбүз дагы, анан дагы бир жакшы жери эң кымбат болгон биздин ушул Кыргызстан мамлекетибиздеги адамдардын ден соолугу кымбат биз үчүн. Биз деген витаминди такыр жебейбиз. Витамин жебейбиз. Иштебей койдук. Кишилер бардыгы, эркектердин кишилерди, аялдардын кишилерди бардыгы жөндө баанда толуп кетип атышат. Жумуш жок, постоянно стрессте, кыйынчылык. Эгерде 1 гектар багы бар киши болсо, ал стресс болбойт. Ошол 1 гектар жерден чыккан ошол витаминдерди жей турган болсо, ал киши оорубайт. Кыргызстандын эң ошол бизге эң маанилүү жери бул элди жумуш менен камсыздоо, анан элдин саламатчылыгы. Саламатчылыгы ал жерде бак, короону аралап жүрүшө эле өзү эле кандай. Ооба, бакты аралап жүрөт, анан ошол жерде мөмөнү жейт. Анан мына ошол бизге аэропорттон түшүп эле шаарга киргенде эле ушул Фучикадан кайрылып киргенде эле түрктөрдүн же француздардын же немистердин биринчи суроосу болот экен да. Кыргыздар силер менен ушунчалык оорулуу нациясыңарбы? Эмнеге десе, каждый эле 20 метр баягында Красный Крест, аптека. Алар аптеканы түшүнөт да. Красный Крест турат, аптека. Анан силер менен оорулуусуңарбы дейт да. Эгерде айтып көрө турган болсо, на душу населения дарын эсептей турган болсо, эң көп дары жеген мамлекеттердин катарына кирип калыппыз биз. Бул деген неден? Өзүбүздүн өндүрүштүн жоктугунан биринчи себеби. Анан жумушсуздуктан, жумуш жок. Анан кийин бизде ушул витаминди толук жебегенде биз өзүбүздү алма менен 50% камсыз кыла албайт экенбиз. Алма менен, хурма менен дагы 1%. Жүзүм вообще эле жок экен. Кыргызстандагы өндүрүлгөн жүзүмдү Бишкекке алып келип туруп бир күндө сатып койсоң, базарына киргизет экенсиң, бир күндө түгөнөт экен да. Бизге азыр жүзүм керек,
бизге өзгө алма керек, хурма керек, мисте, анар, турчу нерсе. Ошонун бардыгын биз өзүбүз отургузуп алып туруп, ошону биринчи өзүбүздү тойгузайлы, жакшылап өзүбүз тоёйлу, ден соолугубуз чын болсун, жерлерде иштейли, анан кийин экспортто ойлонушубуз керек да. Биз Кыргызстан өзүн толук камсыз кыла ала турган мамлекетпиз биз. Себеби дегенде бизде 3,5 миллион ишке жарамдуу жер бар да. Иштетсек 3,5 миллион гектар жердин ар бир гектарынан 10 эле тоннадан валовой продукт ала турган болсок, бул Кыргызстанда бир дагы киши, мисалы үчүн, мен курсагым ачты эле же дагы бир нерсе болдум эле деген киши калбай калат да. Анна Булаташевич, мен сиздин баягы өзүңүз айткандай Facebook'тагы, WhatsApp'тагы жазып бөлүшкөн постторуңузду мен сиздин көрөрманыңыз катары анда-санда мен да жазып же бөлүшүп ушинтип калам да, ар кандай группаларга кетирип калам. Ушул эми сиздин жасаган жакшы ишиңиз элге жайылса экен, үйрөнсө экен, чын эле сиз айткандай бир багытта бир экспортко чыкса экен, жанагындай ден соолук чың болсо экен, бактуу болсо экен. Бул бактын дагы жакшы жери экологиялык смогту жеңүү боюнча чоң салымы бар. Анан ушинтип жаныңызды карып жүрүп, мындай оокат кече аркы ишиңиздин баарын таштап коюп ушинтип жүрөсүз. Анан мындай эл арасында мындай жылыш байкалдыбы? Ошол 2018ден бери келатасыз да. Айтып келатасыз, деп келатасыз, көргөзүп келатасыз, видеолорду жасап атасыз. Мындай жылыш болдубу, байкалдыбы? Биз Багдабадты 2015 баштаганда Кыргызстанга бир машина интенсивдүү көчөт келип сатылат эле да. Бир эле машина. Азыр ушул тушта 100 машинеге чейин сатылып атат Кыргызстан боюнча. Ар ким алып келип, өзүнө алып келген, анан кийин базарга чыгарган болуп 100 машина көчөт сатылып атат. Бул деген, бул 100 эсе уже өстү деген сөз да. Кудай кааласа, эми убакыты келет, жыл сайын 5 миллион, 10 миллионго чейин көчөт отургузулуп турат Кыргызстанда. Аны биз каяктан алабыз ал көчөттү? Биз азыр сиз айткандай чоң бир ушул ишкана корпорация түзүп туруп, өзүбүздө мисалы үчүн ар бир областка коюп туруп, ошол жерден каражат топтоп туруп, мына бак кылам деген адам кишилердин каражатын топтоп туруп, ошол жерге заманбап питомник курган атабыз да. Мына багбанчылыкты өнүктүрүүнүн эң биринчи ушул кадамы бул сапаттуу көчөт экен да. Ушул сапаттуу көчөттү каяктан алып келип атат? Каяктан? Азыр сапаттуу көчөттү Туркия менен Польшадан келип атат, Италиядан келип атат. Кимдер алып келип атат? Аны деген ошол ишкерлер алып келип атат. Алып келет. Ал жакта көчөттүн баасы $2,5. Анан кийин баягындай жол расход, анан таможня болуп, көчөт 3кө чыгат. $3 чыгат. Анан кийин ошол көчөттү булар $4 сатып атышат. Элге. Анан адан сырткары дагы 1000 сомдук көчөттөр бар. Бул Италиядан келет. Бул деген баягы өзүнө баягындай закрытый сад деп коет. Байлар өздөрү уюштуруп, мына ошолор 30-40 машина алып келип отургузуп алышат. Ал билинбейт. Элге билинбейт, бирок элге билинбей бактарыбыз күндөн күнгө чоңоюп атат да. Күндөн күнгө чоңоюп атат. Бизде мисалы үчүн бай отургузабы, кедей отургузабы, багбанчылык өнүгө бериш керек. Бул деген биринчиден ошол байдын дагы өпкөсү таза болот, кедейдин дагы өпкөсүн тазалайт. Байга дагы мөңгүнү токтотуп берип атат. Баягы канчалык жашыл көп болсо, бизде мөңгүнүн ериши токтойт. Бул эң пайдалуу. Жылыш аябай жакшы. Мен айтар элем, көбүнчө эле азыркы биздин көрөрмандар болсо, мага өзүм личкама жазса болот. Мен номеримди астына жазып койсоңуз, эгерде кандай көчөт керек болсо, каракатпы, малинабы, морожка, брусника, калина, клюква, голубика, черника, облепиха бардыгын таап беребиз. Берки алма, өрүк, фисташка бардыгын таап беребиз. Бизде ошондой фирмалар уже колго алды да ушул ишти. Абдулаташевич, ошол Польшадан, Турциядан келип аткан көчөттөр отургузулуп көбөйтүлбөй эле элге сатылып кетип атты. Ооба, сатылып кетет. Анан кайра алып келиш керек болуп калат, кайра кымбат сатыш керек. Ал жерде мынандай да, көчөттү булар инвитро лабораториядан молекулярный клонирование менен алып чыгат. Кадимкидей эле бир эле жалбыракты салып, растворго ошону көбөйтүп,
ошону растворить этип, анан ошодон анан кийин өзүнүн раствору бар, ошого баягыдан мисалы үчүн бир идишке 40 капля керек болсо 40 капляны алып туруп баягы субстанцияга отургузат, ал жерден аппак болуп бирдеме өсүп чыгат. Анан барып баягы жашыл болот. Момча болгондон кийин эле анан бюджет менен алып туруп аны грунтка отургузат. Грунтка отургузгандан кийин эле баягы ушундай теплый помещениеде кармап турат, где-то бир 15 күндөй. 15 күндөн кийин эле анан теплицага чыгат. Теплицада 1 ай тургандан кийин анан грунтка алынат, грунттан алып чыгат. Ал жерде инвитро лабораториясы менен питомник курайлы деп атпайбызбы? Мисалы үчүн биз 50 миллион көчөт чыгарып койсок болот да, бир жыл. 50 миллион. Эгерде бардык областтарда боло турган болсо бирде 350 миллиондон жыл сайын көчөт отургузуп. Эгер ошол питомник ишке ашып кеткен болсо, демек көчөттүн баасы да арзан болот, э? Көчөттүн баасы азыркы мына Өзбекстандан, мына өзүбүздүн көчөттөрдүн басындай эле 50 сом, 60 сом болуп калат. Арзандап кетет. Анан эгерде мамлекет өзү мисалы үчүн бир ушундай питомник кылып, ишкана кылып ача турган болсо, элге көчөттү сатат дагы, анан ошол жерден дагы киреше булагы да болуп калат да. Иш жумуш эме деген бак боюнча айта турган болсок, азыр биз планировать этип атабыз 2 миллион гектар жерди бак кылган. 2 миллион гектар жерге бизге эң эле аз дегенде көчөт мисалы үчүн 1000ден баштап 1800ге чейин бир гектарга полукарлик көчөт батат. 2 миллиард көчөт бизге керек болуп атат азыр. 2 миллиард көчөттү биз Голландиядан, Италиядан, Туркиядан ташып алып келе турган болсок, бизде деген 10 миллиард деген акча чыгып кетет бизде. Мына азыр мамлекет ошол үчүн 35 миллион доллар сала турган болсо, 7 областка. Жок дегенде 5 миллиондон чыкса, жыл сайын 35 миллиондон көчөт отургузуп турабыз да биз. Кыргызстан боюнча. Бул деген аябай жакшы, мамлекетке жакшы болот, адамдарга жакшы болот, өсүү өнүгүү болот. Бул деген валовой продукт чыгат, валовой продукттан сөзсүз түрдө ошол хочешь не хочешь өнүгүү келет да ушуда. Ошону элдер жейт, сатат, кургатат, бардыгы бул деген прибыль болот. Азыр бизде иштетилбей турган жөн эле турат да. Жөн эле жаткан ушул менин эсебим боюнча ушул 2 миллион гектар жер жөн эле жатат да. Калган жерлерди дагы кошуп, өздөштүрүп, мындай жасай турган болсок, жер бизде аябай көп. Мына бизде Кыргызстанда бир гана баягындай түз жерге багбанчылык эмес, мына токой багбанчылыгын дагы өздөштүрсөк болот да. Биз карагай отургузбастан ошонун ордуна мисте, фундук, жаңгак, бадам отургузуп, мына токой түрүндөгү дагы багбанчылык кылып туруп, ошодон дагы киреше алсак болот. Мына Арсланбапта токойду мисалы үчүн 1 гектар, 2 гектар 50 сотик кылып элдердин үлүшү болуп тийген, мына ошол жерден бир эле жолу жаңгагын чыгып кагып алып туруп, ошондо 1 жыл жашап атышат. Мына ошондой токойлорду биз жаратышыбыз керек да. Искусственный түрдө өзүбүз ошонун дамыктырышыбыз керек. Азыр мына бизнесмендер, мына кыйын мисалы үчүн үй курган мисалы үчүн эр азаматтар, мисалы Кыргызстан боюнча айта турган болсок, мисалы үчүн Авангард бар, мына Ихлас бар, дагы көп. Ошолордун бир эле салган дому 5 миллион доллар. Бир эле дом, бир эле чоң кабаттуу үйү, мисалы үчүн комплексный кылып сала турган болсо, мисалы үчүн Нурзаман салды. Ошолорго 5 миллион доллар, бир эле дом. Бирок ошо 5 миллион долларды булар эгерде мындай өзүнүн немесинен чыгарып туруп, мына үй салгандай эле да, мисалы үчүн токой салса. Ошо үй салгандай эле бир жерге питомник кылып туруп эле, аке мына ушул питомниктен сизге мисалы үчүн квадрат метр бергендей эле сизге мен көчөт беремен, квадрат метрдей кылып эле. Мына ушунча квадрат метр көчөт сиздики, ошону сатып алың, мен сизге өндүрүп беремсе, буларга ишенет. Мисалы үчүн Ихлас питомник сала турган болсо, элдин бардыгы ишенет. Ихлас деген бул деген момча үйдү курду, демек буларда акча бар, булар бизди алдап кетпейт деп туруп, ошолор бир питомник салса бошко, Авангард мисалы үчүн чүйгө салса, дагы Нурзаман мисалы үчүн Баткенге салса, дагы бирөөсү мисалы үчүн көлгө, Нарынга, Таласка, бизге Жалал-Абадка керек да бул нерсе. Эгерде биз питомник салбай турган болсок, биздин багбанчылык өнүкпөйт. Кимде азыр акча бар? Мисалы үчүн көчөтүнө мисалы үчүн 5000 доллар сенде акча барбы? Менде барбы? Жок да. Туурабы? Сенде мисалы үчүн ошол эмени айтса, инем
мына сага 100 000 сом бер, мен сага ошого мисалы үчүн сага жете турган 1200 көчөт берем десе, сен сразу акча таап келип саласың. А бул чоң акча бул. 10 000 доллар кетти азыр бир бак кылыш үчүн. Эгерде биз коллективный бактарды отургузсак, биринчиден тосуу, изгирит кылуу 2 000 доллар, ал минус болот. Эгерде питомник боло турган болсо, көчөттүн өзүнөн эле уже 4 000 доллар минус болот. Ошондо изгирит жок, көчөт 100 000, анан кийин капельницасына көп, мисалы үчүн капельный шлангаларды өзүбүз эң заманбап шлангаларды дагы өзүбүз чыгарып туруп, аны дагы системаны оны киргизе, аны дагы киргизе турган болсок, ал 50 000ге же 60 000ге түшөт. Ошондо 2 000 доллар менен жылына сага эң эле аз дегенде бир эң аз дегенде да мисалы үчүн бир 500 000 сом киреше бере турган бак кылып аласың да сен. Ошон үчүн бардык кыргызмын, кыргызстандыкмын дегендин бардыгы ушуга далалат кылып туруп ушул ишти киргизиш керек да. Мына ошондо мына Кыргызстанда 2 миллион гектар жерде 2 миллиард дарак болсо, ар бир дарак 10 доллардан киреше киргизе турган болсо, ошондо биз жыл сайын биз бирден асман шарын куруп тура алабыз да. 20 миллиард доллар киреше болуп турат бизге, Кыргызстанга. Азыр болсо ушул Россиядан келген 1,5 миллиард долларга биз канча деген тойлорду жасап берип атабыз. Анда 20 миллиард түшө турган болсо, Кыргыздын бардыгы окуйт, балдарыбыз окуйт, мигрант болбойт. Кедейдин баласы да окууга келет да. Ал да окуйт. Мына азыр ушул шарттан пайдаланып, ушул айтар элем, агрономияга окугула, 21-чи кылым бул агрономиянын кылымы. Мына ушул агрономияга мындай биздин мамлекеттин өзү көңүл бөлүш керек да. Мына азыркы экономисттер жүрөт. Экономисти 50 жыл экономисттин кереги жок уже. Бизде жетет. 50 жыл юристтин да кереги жок. Уже ошончолук окутуп койдук уже. Мугалимдер да азыр бизге эң ушул керектүүсү ушу. Бизге ушул агрономияны жакшы окуткан ушул бир окуу жайлар ачылыш керек да. Бизде улам сөзүбүздөн улам суроолор келип чыгып атат да. Ушул багбанчылыкты өндүрүш үчүн өзү өнү көрбөйт. Ушул согушта жалгыз эле согушкер сиз сыяктуу эле көрүндөстөрдү состармактар кирип эле багбанчылык десе эле Абдулла Ташевич чыгат да. Жалгыз эле бир согушкер сыяктуу да. Адистер, агроном боюнча адистер кандай экен биздин өлкөдө? Өзүңүз билесиз, менин группаларымда 150 000 киши бар. 150 000 кишинин ичинен бир дагы ушул багбанчылыкты Адан яга чейин билем деген бир адис жок да. Бир Медербек Жамбаев деген жигитибиз бар. Ал дагы дальше билим алганы, ал да Турцияга кетип калды. Билимин улаган. Мен айтар элем, мына биздин мамлекет 60 миллион доллар бөлүп туруп, ар бир райондон 100дөн ушул Медербек Жамбаевтай адис окутуп бериш керек да бизге. Багбанчылык боюнча, агроинженерия боюнча ушуну окутуп берсе, анан 5 жылдан кийин каалайсыңбы, каалабайсыңбы, айыл чарба өзүнөн өзү өнүгүп кетет. Себеби дегенде 4000 Абдулла Ташевич чыгат ал жерде. 4000 Абдулла Ташевич эгейли, жасайлы деген Даваттын бат-баттар айтты. Бат-баттар айтты дагы ошол деген эл мисалы үчүн азыр бак кыла албайт. Себеби дегенде биринчиден тажрыйба жок, анан кийин илим жок. Же куртка жедирип берет, же тамырын оорутуп алат, же үшүк алдырып берет, же күнгө күйгүзүп алат. Же болбосо баягынын азыгын бере албайт. Анан 3-жылы тажайт анан. 3-жыл тажайт дагы болду, мен экинчи бак кылбаймын деп чыгып кетип калат да. Ошон үчүн эң биринчи мына питомниктерге параллельно. Питомникке 35 миллион доллар бериш керек, 7 областка. Адан сырткары 60 миллион доллар чыгарып туруп 4000 бала окутушубуз керек да. Кадимкидей ушул Кыргызстан боюнча конкурс өткөзүп, биздики деле агрардык өлкө болгондон аграрный өлкө болгондон кийин бизге аграрияны көтөрө турган адистер керек да. Бизде 70% эл эмеде жашайт. Эгерде мен да ушул бир ушул өкмөт башчы болуп калганда, мен ушул кумтөрдөн түшкөн алтындын акчасынан ушул тармакка сөзсүз түрдө 4000 баланы окутуп келгенден кийин уже кумтөр мисалы үчүн казылып бүткөндөн кийин бул жактан мына жердин бетиндеги алтынды ала турган адистер келет эле. Уже экинчи этап башталып кетет эле. Бизде Кыргызстанда жер аябай жакшы экен. Минералдары жакшы,
бардык суубуздун составы жакшы. Мен Туркияга бардым, Өзбекстанда, Тажикстанда болдум. Бардык жерлерде биздикинде мөмө жок. Биздикинде таттуу мөмө жок. Мисалы үчүн биздин слива тизилип турат. Эмеде? Мисалы үчүн Москвага барсаң чернослив деп катар тизилип турат дагы. Өзбекстандыкы турат, Тажикстандыкы турат, дагы Украинаныкы турат. Биздин черносливдин жанында алардын мисалы үчүн сахарозасы, фруктозасы, анын ичинде витаминдери даже 3%, 4% жок да. Биздики толтура ичи нык витамин и шириндик да. Кургатылганда какта алып туруп эле, бир аз мисалы үчүн неме сууга жууп туруп эле оозума салып жегенден кийин ошо аксынын мына кагы дүйнөлүк эталонго айтып келгенде мисалы үчүн чернослив 10 очко бере турган болсо 10го 10 биздики турат да. А калгандары 3, 2, 4 болушу мүмкүн. А бирок ондой эмес. А биздин мисалы үчүн Кыргызстандын алмасынын мына түрктөр неге алып кетип атат? Биздин жапай алманы кургатып алып кетип атат. Алар өздөрү жебейт экен аны. Аны деген Англияга алып барат экен. Англияга алып барганда Липтон деген чай бар го. Со вкусом яблоки ошол жака кошулат экен да. Африкада эң ошол күчтүү дегени кислотности 2-7 болгон экен, а биздики болсо 4-6 чыгыптыр да. Бул деген 2 барабар чоң да бул эмеден. А биздикиндей мөмө жемиш эч жерде жок. Мына биздикиндей Алла Таала бизге ушунчалык баягы ушундай бейишке түспөл жерди берип койгон экен. Биз ошонун баркына жете албай атабыз да. Азыр мисалы мусулманга мен уктум да. Жакында бул чындыкпы, кандай экен ошол башка таксырларга дагы айтам. Ушуну силер сүрүштүрүп көргүлөчү. Ошол 5 убакыт намаз окуп, ошол зикир ибадаты менен жүргөн ушул таква адамга, таксырга, мисалы үчүн мусулманга 70 дарак жыл сайын отургузуу мустахап амал экен да. Бул деген биз ошону жасабай атабыз. Бул деген биздин бир жасай турган бир амалыбыздын бири экен. Ошого мен ошол мусулман бир туугандарыма айтамын. Туугандарым дарак отургузгандан жадабагыла. Буну дарактын фазилетин айтса, ошол дарактын бизге акыреттеги сообун айтса, эми бул деген том китеп жазылат да бул тууралуу. Эми ушунчалык жакшы эме да, буну деген ар бир кыргыз ойлонуш керек. Ар бир кыргыздын иши болуш керек да бул. Бул деген планетаны сактап калуу. Планетаны сактап калуу, анан кийин Средний Азия, Орто Азия, анан Азиянын ушул биз баг отургуза турган болсок, ушул бактын эсебинен ошол өзбектер дагы, тажиктер дагы, казактар дагы узак мөөнөткө суу ичип турат да. Биз дагы суу ичип турабыз. Бул деген ошол кыргыз үчүн эң чоң бир жумуш. Ушуну кыргыз эли, ушул миссияны биз көтөрүп чыгып туруп, айтмакчы түбүнө жетишибиз керек да. Сиздин дагы бир постуңузда жанагы суулар боюнча дагы айткан жериңиз бар. Ошол мөңгүлөрдү сактап калуу, суулар сактап калуу, Евразиядагы суулардын атасы, булактын көзү ушул жерде депчи. Андан улам могу сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Биздин продукциялар, биздин мөмө жемиштер эң жогорку бренд, эң жогорку сапатта депчи. Демек, биздики органикалыкка азыктанган жемиштер, анан дагы бир айтып келатасыз, биогумус жөнүндө. Биогумус деген демек органикалык азык да бул. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, химикат эмне, органикалык азык деген эмне? Азыр Кыргызстанда онкологиялык больница бар. Союздун кезинде ошо 100 орундуу больница болсо, ошодо 4 же 3 киши онкология менен ооруга чалынып, рак болуп калыптыр десе, рак дегенде биз ушунчалык дене боюбуз түркүрөп, чачыбыз тик туруп калат эле, коркконубуз рак болуп калган турбайбы, жугабы, жукпайбы деген толкон топой ой келип кетет. Азыр болсо, азыр ушунчалык көбөйдү, онкология менен ооруган адамдар ушунчалык биздин коомдо көбөйдү. Бунун бардыгынын бардыгы бул биздин ушул оорунун бардыгы ооздон дейт. Мына оозубузга эмне кирип атат, ошону контроль кыла албай атабыз да биз. Мына биздин оозубузду контроль кыла турган бул мамлекеттик бул машина. Мен ушул биздин бийлик төбөлдөрдөн суранат элем. Мына ушул чек арага чоң кылып лаборатория коюш керек. Ошол бизге келе турган товарлардын перечинин алдын ала бизге берип, мына ошолорду тыкыр изилдеп чыгып, ичинде генно модифицированный орган барбы, жокпу, бул кандай азыктардан жасалып атат, кандай. Мына дүйнө жүзү азыр пальма майын иштетип атат да. Пальма майы биринчиси дарылык май болуп бөлүнөт, экинчиси адам иче турган болот, анан үчүнчүсү технический.
Бул ошол пальма дарагынын баягындай карасы деп коет, ошол сыртынан сыгылган технический май болот да. Мына ошол майды чоң заводдор баягы жасап чыккан тетиктерди майлап коет. Ошол чир заң баспасын деп. Ана эң дүйнөдөгү эң арзан май болгондугу үчүн ошону алып келип туруп биздин мына кондитерскийлер, мына Россияда, Белоруссияда, Украинада карасаңыздар кадимкидей эле торг. Россия купила пальмовое масло вот на столько там миллиардов долларов деп турат, ачык эле турат да. А пальма майынын баягы технический майдын эрүү температурасы 40 градус, а биздики 36. Биз мисалы ошол эле ошол дүйнө жүзүнөн келип аткан конфеттерди ошону менен жасайт. Биз аны жеп, биз ооруп атабыз. Геномодифицированный жүгөрүдөн, кукурузадан чипси келип атат, неме келип атат баягы. Кукуруза келип атат, картошкалар келип атат, аны деген текшерген бир тыкыр текшерип, неме кылган эч ким жок. Мына биздин өзүбүз болсо органикалык тамак ашыбызды, балды, картошканы, бардык жакшы нерселерибизди сатып жүрүп атабыз дагы. Анан ошол болсо азотко сиңирилген, нитратка толгон, пестицид, гербицид менен сугарылган, геномодификация болуп өзгөрүлгөн, анан кийин дагы эмне пальма майы менен мындай майланган азыкты жеп атабыз да. Биз кыргыз эли качан биз өзүбүздүн ошол огороддон чыккан, өзүбүздүн ошол мына мен айтып атам го, ар бир үйдө ошол мал бар үйдө сөзсүз түрдө биогумус багылыш керек да. Сөлжан, Калифорниядан келген Сөлжан, бул Калифорния Сөлжаны ошол 50-жылдары Калифорния штатында бир окумуштуу аркылуу неме баягы гибридтештирип эки куртту кошуп чыгарган экен. Бул курт болсо жалаң эле ошол бизден калган, биздин малдардан калган таштандыда гана жашай алат да. Ошону гана жейт, азык ошол бул жер жей албайт. Такыр жер менен иши жок бунун. Мисалы үчүн ага малдын кыгын беребиз, өзүбүздөн калган ошол тамак аштан ошол калган органикалык калдыктарды беребиз, ошону жей берет. Анан өзү дагы бул кык чыгарат, ошонун аты биогумус. Мына ошол биогумуста таза түрүндө темир бар, кальций, калий, фтор, марганец, азот, ушунун бардыгы таза түрүндө. Жаракка керектүү азык. Өсүмдүккө керектүү азык. Өсүмдүккө эненин сүтү жаш балага кандай керек болсо, ошол биогумус өсүмдүккө ошондой сүттөй эле нерсе да. Ошону менен аябай жакшы өсөт. Ошо биогумус менен өндүрүлгөн тамак аштын бардыгы органика болуп эсептелет дагы, адамга бир дагы зыяны жок. Мен айтар элем, мына ушул эмеден пайдаланып, мына биздин баба дыйкандарыбызга, багмандарыбыздан суранып айтып кетер элем. Туугандарым, азоттун, селитранын, башка дагы ушул жер семирткичтердин өзүнүн өлчөмү бар. Ал деген 120 килограммдан 1 гектарына ашпаш керек. Азыр биздин дыйкандарыбыз болсо алды 2 тоннага чейин салып берип атат да. Бул деген превышает допустимые нормы 2000 раз деген болот да. Нитратка ошону малып туруп эле алып келип бергендей да. Бунун бардыгы ушул оорунун чыгып аткан себептери ушул биз нитратты көп пайдаланып аткандарына. Агрономия жок да бизде. Агроном жок болгондугу үчүн ошон үчүн каждый суслик в своем огороде агроном болуп атабыз да. Агроном, чыныгы агрономдор келсе, керек болсо алар келгенден кийин мен дагы оозумду жаап калам. Кылсам дабатымы кылам, бак отургузгула андай мындай деп айтышы мүмкүн. Же болсо биогумусту сал деши мүмкүн, бирок ошол научный момундай сорт деп мындай кылла дегендерими токтотом. Себеби дегенде чыныгы адистер келгенден кийин уже бизге жумуш калбай калат. Мен ошол үчүн айтам да, мына бизге тажрыйба менен эле билим керек болуп атат да. Көчөт дагы арзандайт, жер семирткич дагы арзандайт, суу дагы оңой чыгат, оорулар дагы азайат, бардыгын ушуну кадр чечет да. Ошого биз азыркы убакта ушул 4000 биоинженер окутуп алышыбыз керек да. Болгону $60 миллион кетет, ага деген андай акчаны, мисалы үчүн чындагы мына айыл чарба министерствосу бир жылда 2 миллиард ушул сом айлык алып атышат да. 5 жылдыгын ошо 10 миллиардты ошол айыл чарбаны жоюп салыш керек. Айыл чарба министрлиги такыр бизге пайдасы жок орган болду. Министрди коюп коюш керек, бир секретарша жардамчы бериш керек.
бул деген официалдуу түрдө мисалы үчүн бир кандайдыр бир делегация келип мындай айыл чарба менен бир келишимдерди түзөбүз дегенде ошондо айыл чарба министри чыгып ошолор менен келишим түзүш керек. Сууну ошол частниктерге бериш керек. Мисалы үчүн суунун тарифин азыр 100 сом болуп аткан болсо 200 сомго көтөрүп туруп, мисалы үчүн сууну мага жеткирип бер деп туруп акчасын төлөп койсок, биз уктап атканда өзү сууну алып келип, өзү коюп берет керек болсо. Аны частниктерге бериш керек. Анан кийин малдын оорусу боюнча канча жылдан бери эле малдын оорусу менен күрөшүп атат, бирок оорусун эч ким табы. Мына ошону дагы частный ветеринарияны дагы частниктерге бериш керек. Мал ооруп атабы? Келди, мисалы мал деген балаңдай да. Балаң ооруп атканда больницага келесиңби? Мисалы үчүн көрдү, плановый, мисалы үчүн поликлиникада бесплатный көрдү да. Көргөндөн кийин анан кийин уже калганы дары дармегин өзүң алып атпайсың. Ошондой кылып эле ветеринарияны дагы отдельный поликлиникада кылып эле бөлүп коюш керек. Мына ар бир айылга салып бериш керек малдын поликлиникасы кадимкидей. Анан кийин малды ошол жайлоого, сырткы жайлоого гана чыгарыш керек, жакынкы жайлоолорго мал чыгарганды токтотуш керек. Себеби дегенде мал бул жерден жейт дагы бир оорулуу чөптү же бир даракты жалбырагын жейт дагы алып барып туруп тияка таштайт. Миграция 10-20 километр айланы ооруну таркатып жүрө берет. Мына ошон үчүн башка мамлекеттерде уже малдардын бардыгы фермага кирген. Жөн эле баягы туягы үчүн жетелеп жүрө берет. Бир 400 гектар жерде 4 эчкини баккан кыргыз болуп калдык да. Маскара болуп атабыз. Мына элдер көрүп атат, бизде жер турат, неме турат. Мына биздин жерге кайра эле көзүн кызартып аткан себеби да ушундай да. Келсе эле бош жатат. Ар кимдин колу кытышып кетет. Ушул жерге бак кылып алсамбы деп. Киргиси келет. Мына ушуларды бөгөт коюш үчүн мына эң биринчи тажрыйба менен билимди бериш керек. Балдарды ошол каражатты жумшап туруп окутуп койсок, ошолор келсе, анан кийин бизди көтөрөт ошолор. Демек ошол малдардын саламаттыгы кайра эле келип туруп эле адам өзүнүн адам ооруйт. Ошол эле бактарактын саламаттыгы кайра келип туруп эле өзүбүздүн саламаттыгыбыз. Өзүбүздүн саламаттыгыбыз. Демек ошол баягы маселени тамырынан чечиш керек деген сөз, Туура. Анан Абдулла Ташкевич дагы бир соңку соолубуз болсун. Дагы бир постуңузда бир 200 миллион долларлык бир проект жөнүндө канал курат элек, ушундай экономика жөнүндө бир сөз кылсак, ошол жөнүндө айтсаңыз. Азыр айыл чарбаны деги эле Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн бир байекелерим план кылып жүрөт. Бирөөсү айтып атат, канча 10 миллиард керек деп атат. Бирөөсү айтып атат, бир 5 миллиард керек дейт. Бирөөсү айтат, бир 3 миллиард керек дейт. Жок. Кыргызстанды жакшы жолго салып коюш үчүн бизге 200 миллион доллар жетет экен. Мен муну эсептеп чыктым. Жанагы эле айткан питомник. Ошого 35 миллион доллар берсек, питомник болот. Анан 60 миллион долларына балдарды окутуп алсак, 95 миллион доллар кетип атат. Анан адан сырткары дагы 65 миллион доллар бөлө турган болсок, канал казылат. 14 чоң канал бар. Союз кезинде заложено, ошону менен мына биздин баягы неме багара деп коет, кайрак жерлерибиз бар. 600 000 гектар жерибиз бар. Ошол толук сугак болот эле да. Адан сырткары мына жакынкы жайлоолордон дагы канча 100 000 гектар жерибиз баягындай насос менен эмес, мындай өзүнүн мындай самоток суу келип канал болуп калат эле. Ошол 14 каналды түндүктө, түштүктө болуп 14 канал бар экен. Мына ошолорду казган 65 миллион доллар бөлүнсө, анан ошол калган 40 000 долларына ошол Кореядан эң акыркы үлгүдөгү баягындай немеден баштап 2000 метрден баштап 5000 метрге чейин казала турган буровой установкаларды алып келип туруп, бардык райондорго 2ден, анан чоң шаарларга таркатып берет элек. Мына ошону менен баягы таза суу да чечилмек. Таза суу, артезиан суу чыгып, ошону ичип элдерибиз. Анан кийин дагы бир проблема бизди ушу түйшөлтүп аткан, ушу сугак проблемасы. Ошол да чечилмек да. Ал деген оборудованиялар вертолет менен алып барып туруп эле, ага чейин барып туруп кишилер кол менен казып, площадка кылып жасайт экен. Анан вертолет менен алып барып туруп эле, мисалы үчүн Алайдын бир чоң бир жери болсо, ошол жерден суу чыгат деп ошо геодезисттер маалымат берсе, ошол жерди площадка кылып тегиздеп эле, мисалы үчүн бул жак 40 метр, бул жак 40 метр. Вертолет менен алып барып түшүрүп эле ошол жерге закреплять этип, бетон куюп, кадимкидей эле баягы жерге бетонду куюп,
катырып, өзүнүн немелерин жасап, анан кийин вертолет менен эмесин ташып бере берет экен, баягы мындай турбалар. Ал болсо бурит этип, бурит этип ал деген солярка менен иштейт экен. Соляркасын апарып берип неме. Мисалы үчүн бир айда бир эле скважина каза турган болсо, 100 буровой бир айда 100 скважина казат. Ар бир скважинадан 100 гектардан суу иче турган болсо, бул 100дө 100гө көбөйтүп койгон 10 000 гектар жер уже сугат болуп атат. А бул бир жылда болсо 120 000 гектар жерди сугат кылып атат да. А 10 жылдын ичинде бизде суусу жок бир жер калбай калат да. Анан кийин ушундай эмелер дагы бар экен, мындай термалдык суулар. Түн ошол кадимкидей 300 градуска чейин ысык суулар бар экен да. Ушундай жерлери бар экен суулардын. Ал жерде мисалы үчүн кебиркилеринен казганда газы менен кошо чыгып, ошол жерлерди кичине мындай ошондой специальный оборудование керек экен, сууда чыга берет экен, газды дагы камап туруп, ошол газды дагы иштетсек болот экен. И ошол ысык суунун өзүн отопленияга дагы пайдалансак болот экен. Окумуш эми проект эми буну жасай турган болсок, бул окумуштуулар менен келишип, ушундай бир эмелерди мындай кеңешүүлөрдү өткөзүп алып туруп, анан кийин жасай турган иш. Кудай кааласа ушул 200 миллион доллар менен Кыргызстандын ушул алдыга кадам койгону бир чоң бир өбөлгөлүү иш болуп калат. Мына азыр ушудан пайдаланып айтып кетер элем, азыр Баткен облусун өнүктүрүүгө 50 миллион доллар бөлүп атат да. Ошол 50 миллион долларга азыр 50 проект жазып атышат экен. Акчаны мен айтат элем, андай кылып туруп майдалабаш керек да. Антип элдердин колуна берип майдалабастан ошону бир чоң бир ошондой бир компанияга берип туруп, ошого обязательство жаздырып туруп, мына ошол жерде ошол 50 миллион доллардын эсебинен Баткен облусуна көчөт дагы чыгарсак болот. И анан кийин Баткен облусунун көп жерин сугат кылып салсак болот да. Арзан суу менен Баткенге эмне керек? Жакшы сапаттуу көчөт керек, суу керек да. Анан азыр ошол 50 миллионду 50 киши бөлүп алат дагы ошол акчаны. Ошко дагы берип атышат азыр. Ошко дагы 30 миллион берип атат. 30 миллионду азыр дагы 30 киши эле бөлүп алат. Баягы эле проектилер. Баягы эле ушул баягында мында мен кой өстүрөйүн деп атат элем деп койдун кулагын көрсөтөт дагы, абиягында болсо бензовоз турат. Ошол акча менен не кылат? Бензин сатат да. Ошол акча менен не кылат? Ошол өзүнүн баягы ресторанный бизнесин неме кылат да. Мен айтар элем, кескин айтам. Анан кийин ушул акчаны бере турган ошол мамлекеттердин ээсине дагы эгерде түшүнчө айтамын, чоң проектке бериш керек да. Бирок баягы мен эмнени түшүнүп койдум, баягы башка мамлекеттерден келген акчаларды ушундай кылып баягында чоң мындай жакшы проекттерге бербейт экен. Карап көрөт экен, изначально ошо провальный пландарга алар да тарката берет экен акчанычы. Алардын максаты Кыргызстан постоянно ушу чөгөлөп эле ушу эки кол мынтип эле бер деп эле жашасын дейт экен да. Мына айтар элем, мына ушул неменин губернатор болобу, же ошол аким болобу, ошол жүрөгү менен ойлонуп туруп, ошону комиссия болот да. Ошолорго айтат да, эмне кылайлы, мыналарга бере берели дегенде ошолор кескин айтыш керек да. Кереги жок. Мынантип акчаны бөлүп, бул деген 50 миллион деген бул аябай чоң күч да. Ошол менен мына неменин Баткендин ичине мисалы үчүн 10 буровой алса 3 миллионго долларга. Ошо Баткендин ичинде бир суусу жок жер жок болуп калат да. Анан калган акчага питомникти жасап туруп, анан кийин ошол сууну, чыккан сууну каналдарын жасап берип туруп эле элге сууну жеткизип берип туруп эле көчөттү колуна карманса эле болду. Элди өзү иштеп кете берет. Анан ошону дагы элге мисалы үчүн ошо кайтарымдуу кредиттер боло турган болсо элге айтыш керек. Мына буну бизге 10 жылга берип атат. Ооба. Мына сиз мына 3 гектар жериңизге өрүктү эгиңиз. Мына өрүктүн баасы мынанчадан болду көчөтү. Сизге суу чыгарып берип атабыз. Мына сизге мынанча. Общий сизде мынча акча карыз болдуңуз. Ошону келерки 3 жылдан кийин түшүмүңүздөн ошодон 40-50% бул жака төлөп чыгып кеттиңиз десе, бардыгы согласен болот да. Булар кандай кылып атат? Барат дагы, айтып атам го баягы эле. Жөн эле 4 буканы байлайт. Анан кийин бирөөнүн эле бир жерин көрсөтөт дагы. Анан кийин аркасында башка бизнес да. Валютада отурабы, же ресторанный бизнес, же бизнесин ташыйт неме кылат. Ал акчалар деген байларды байыта берет. Кайра эле алар байый берет, алар кайра эле депутаттыкка кое берет, кайра эле акимчиликти талаша берет, неме кылат. Карапайым эл эмне кылат?
Биз только баягы мигрант производить этебиз да. Аларды сайлай беребиз. Аларды сайлай беребиз. Сен шайлабашка айлаң жок. Себеби дегенде ал сени сатып алган. Сага деген 2000 сомду берип коет, айласы жок, сайлайсың. Барасың, балаңа айтасың: балам, мага 2000 сом, сага 2000 сом, кызыма 2000 сом, небереме 2000 сом, бардыгыбызга 10 000 сом болот экен деп акча менен бизди сатып ала берет. А эгерде элди байытабыз дей турган болсок, элге эң биринчи посадочный материал и анан кийин агрономия. Ушул эки эмени карап койсок, сугатын жеткизип берип койсок, элдин бардыгы Кыргызстан байып кетет да ошондо. Кыргызстан байыгандан кийин, анан кийин бизде миграция жок болот. Анан ошондо биздин кыздарыбыз Турцияда кармалып калыптыр, бир сойкуханадан. Же болбосо биздин бир мигрантыбыз 10 этаждан айнек чууп атып түшүп кетиптир. Же болбосо мынандай кылыптыр, бирден болсо Америкада атып кетиптир. Ошондойлордун бардыгы азаят, ошондо биз топ болобуз. Ошондо кыргыздын анан кийин нукура кыргыздыгыбыз анан ошондо чыгат. Анан биз жеп аткан продукталар өзгөрөт. Мына өзүңдө турса, мамлекет сага огород кылып берди. Мисалы үчүн, балаңа, кызыңа, бешөөңө 1 гектар огород берди. Ошол жерде силер шабдалы отургуздуңар, же мисте отургуздуңар, ошонун арасында помидор эктиңер, картошка эгип алдыңар, мына ошону өзүңөр жедиңер. Базардан, Тажикстандын картошкасына сен муктаж болосуңбу? Нитратка толгон. Сеники органика, биогумуста болуп атат. Сен жедиң, сен оорубайсың, сен оорубайдың. Башка жактан, Индиядан, Венгриядан дары келбеди сага. Сен ношпай ичпедиң. Сен мисалы үчүн давление үчүн, сен мисалы үчүн карбабол ичпедиң, дарынын сатылышы кескин түшүп кетет да. Ошонун бардыгы мамлекет үчүн пайда болот да. Мына ошон үчүн биз бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Ар бир кыргыз ушул задачаны өзүбүзгө коюшубуз керек. Биринчи, өзүбүзгө коюп туруп, мен баламы агрономияга окутамын. Мен баламын ошол айткан ошол немес окуп келген тажрыйбасынан пайдаланып туруп, мен ушул жерде бак кыламын деп, ар бир кыргыз ошону ойлонушубуз керек да. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз, ушинтип талашып, шайлоо боло берет, революция боло берет. Мына бизде сон президенттер келди да. Мисалы үчүн башка президенттерге салыштырып караганда жакшы, акыл эстүү, сөзү жайында жакшы президенттер келди. Мисалы үчүн Европада ушундай болгон замандар болгон. Европада вообще шизофреник отурган немеден, такта. Ошонун жинди экенин билинтирбей, жанындагы свитасы эле мамлекетти башкарып тура берген да. Алар развивация эте берген, себеби дегенде жанындагылар жакшы болгон да. А биздикилер болсо президенттен көрө беребиз. Эртеге дагы мисалы үчүн Кокустан бир революция болуп кете турган болсо, Садыр Жапаров эле кетет да. Калган жегичтердин баардыгы ушул жерде калат. Баягы айланасындагылар баары эле. Мына Акаев менен жүргөндөр азырга чейин дагы эле погода кылып жүрүшөт. Мына Бакиев менен жүргөндөр до сих пор погода кылып атышат. Атамбаев менен жүргөндөр дагы, Роса Отунбаеванын жанында жүргөндөр мына азыр ошол кайра эле ошол Сооронбай Жээнбековдун кадрлары отурат дагы, анан кийин жаңы ишке келгенде сен Жээнбековдун кадр эмессиңби деп сурап коюп атат. Күлгүнүчтүү да бул жагычы. Мына ошон үчүн биз дамылышып, өзүбүз окуп, ар бир кыргыз өнүгүүгө өзүбүздү мындай жүрөгүбүз менен кетишибиз керек да. Ошон үчүн айтар элем, мына чоңдон баштай албайт экенбиз да. Кичине участоктан, аз-аздан ар бир жерге мындай коллективный бактарды кылып, бир өзүбүздүн туугандаштык, классташтык, группалаштык, ошондой эмелерди мындай жамаатташтыкты күчөтүшүбүз керек экен да. Жамаат күчтүү болсо, анан кийин иш жүрөт экен да. Теге сөзүбүздү жыйынтыктап жатып, Абдулла Ташевич, ушул сиздин сөздөрүңүздүн артынан ушул ички миграция, ушул жерде жаштардын баардыгы эле айылды таштап эле ушу Бишкекке баарыбыз чогулуп алганбыз да. Туура. Анан сиз айткандай коллективный мындай бактарды айылдарга отурукташсак, азыр эми могу жерде чоң монополияга айланган чоң курулуш имараттардын фундаментин пайдубалын куруп жүрөт да жаштар. Жок, сен айылга бар дагы өзүңдүн пайдубалыңды кур. Багыңда отургуз аркы берип. Азыр баягы асыл алтын идеяларыңызга, алтын сөздөрүңүзгө, асыл ойлоруңузга чоң рахмат. Мына биздин каналдын катталуучулар ушул Абдулла Ташевичтин ушундай жакшы сөздөрүн, жакшы идеяларын колдоп, коштоп, бөлүшүп, поделиться кылып, бак дават деген эмне деген жакшы нерсе. Мунун артында бүгүн азыр жердин астындагы кен байлыкты чукуп эле
ошол жерде мафия болуп эле, черныйлашып эле, красныйлашып эле согуш жүрүп аткан кезде ушул жердин үстүнөн эле алтынды таап алса болот деген сөздү айтып атат да Абдулла Ташевич. Чоң рахмат Абдулла Ташевич. Эми сөзүбүздүн соңунда элге бир өзүңүздүн эркин тема, эркин оюңузду айтыңыз койсо. Мен элиме айтар элем, элим биз жеп аткан баардык жерден чыгат. Биз ошол тамак ашыбыз үчүн башка мамлекеттерге чөгөлөбөйлү. Бизде Кудайга шүгүр жер кеңири, суу бар, иштей турган эл бар. Биз эгемендүүлүктү толук колго киргизиш үчүн биз ушул өзүбүздүн жерлердин баардыгын иштетип, өзүбүздү толук 100% тамак аш менен камсыз кылганыбыздан кийин, анан кийин биз ошондо чыныгы эгемен болобуз. Ошон үчүн айтарым, ар бир кыргыз ойлонуш керек. Мына мисалы үчүн сен 2 этаж үй салып алдың, астына бир 5 жетин токтотуп койдуң, мандатты алып алдың, барып келип атасың. Бул бакыт эмес. Сен элиң боздоп, элиң Ош базарда место талашып, мушташып атса, сен элиң какшап, ошол Россияда бирөөлөрдүн карын күрөп атса, сен ошол бир тууганың ушундай кыйынчылыкта жашап атса, сен жыргап жашаганың үчүн бул деген чоң жоопкерчилик аласың. Ошон үчүн айтамын, канча сен жыргабагын, бирок сенин бир тууганың жыргабаса, сен ал жыргалчылык эмес. Мына бак идеясын колдой турган болсок, биз бардыгыбыз бактылуубуз, анан бай болуп жашайбыз. Бак идеясын колдоңуздар туугандар. Ар бир ушул каналды көрүп, ушуну менен ошо биздин маекти уккан киши ушуну бөлүшсүн. Бул силерге аманат сөз болсун. Ошол эмес анда Байбол YouTube каналынын катталуучулары, көрөрмандар биздин каналдын аты айтып тургандай, бай болуп жашайлы, жан дүйнөбүз бай болсо, баардыгы бай болот. Саламатта туруңуздар.